Ассаламу алейкум, туугандар. Мен бир сүйлөбөсөм болбойт го дейм. Менин сөзүм ушул прямой ушу Садыр Нуркожоевичке жетиш керек да. Түз эле ушу Садыр Нуркожоевич окуш керек, угуш керек, ойлонуш керек деп ойлойм да. И Садыр Нуркожоевичтин тегерек четиндегилер жакшылап ойлонуш керек. Азыр мыйзамдар боюнча азыркы кабылданып аткан ушул мыйзамдар боюнча жакшылап ойлонбосоңор бул аябай бир билбейм бир Кыргызстандын тарыхында туура эмес бурулуштарга алып келиши мүмкүн да. Туура эмес бурулуштарга дегенде азыркы учурдагы бул биз эми Садыр Нуркожоевичти колдойбуз, Камчыбек Кыдыршаевичти колдойбуз негизичи. Ошо эки адамды колдойбуз да. Мен лично ошо эки адамды колдойм да. Анан ушул эки адамды мен колдоп келген кесепетинен Кыргызстанда экономика көтөрүлдү, күмтөр алынды, канча деген алтындар топтолду, канча деген жолдор салынды, канча деген үйлөр, ипотечный үйлөр салынды. Негизи эле канча көйгөйлөр чечилди да, көп эле көйгөйлөр чечилди. Кыргыз эли мындай жеңилдиктер болду элге, кыргыз элине. Ооба, коррупционерлерге аябай кыйын болду. Коррупционерлердин диктатурасы болду. Жемкорлордун диктатурасы болду. Бирок карапайым элге сонун эле болду да негизичи. Бирок сонун болуп келаткан да, чындыкты айткандачы. Сонун болуп келаткан, анан ушул учурда могу лицензия деген, анан права деген балекет. Кыргызстанда канча 7 миллион эл болсо, ошо 7 миллион элдин баарын тең кыйнады десек болот. Анткени права бул ар бир үйдө бар да. Ар бир үйдө 2-ден 3-төн права бар. Ар бир үйдө. И лицензия дагы ошол Кыргызстанда жана мен айтып кеткендей 90% эл такси менен подработка кылып жан баккандар бар. Ошолорго дагы аябай катуу сокку болду да. Мен ушул нерсени айткым келгени, мен эмнеге күйүп атам мен негизи элечи. Мен ушул Кыргызстанга күйүп, бышып, ушу Кыргызстаным өнүксүн деп атам менчи. Кандай адам келбесин өнүктүрсүн депчи. Анан биз ушул менин жашоомдо, менин тарыхымда ушул жашоого келип жашап ушу 40ка чыккандын ичинде ушул биринчи жолу өмүрүмдө, биринчи жолу жашоомдо Садыр Нуркожоевич келип, Камчыбек Кыдыршаевич экөө келип өнүктүрдү да Кыргызстанды, өнүктүрүп бутка тургузду, коррупцияны жойду, опугуну жойду, баарын сонун кылды да менин жашоомдо, менин тарыхымдачы. Анан мен мындай тарыхты, мындай нерсени мен койгум келбейт да. Кайра колума чыгарып салгым келбейт. Ошол себептен мен кайра ушул эки адамды колдогум келет аяна чейин. Ушул сиз топтогон Садыр Нуркожоевич, сиз топтогон алтындар, сиз топтогон бюджет, ушунун баары сиз кетсеңиз жоголот, жок болот, тонолот, урдалат. Анткени акчанын кесепети, алтын деген нерсе, акча деген нерсе, бийлик деген нерсе, власть деген нерсе любой адамдын разумун жок неме кылат, бузат. Любой адамдын. Кандай адам болбосун. Бул жашоодо саналуу эле адамдар болот. Саналуу эле адамдар болот. Акчага күйбөгөн, бийликке күйбөгөн, жулунбаган, чын жүрөгү менен, патриоттук сезим менен иш алып барган адамдар бул редкость. Мындай адамдар редкость, мындай чанда эле жолугат. Бирок көпчүлүгү 98%, 99% эл акча дегенде акчасын эсин жоготот. Байлык дегенде. Ошон үчүн мен ишенем да, ушу Садыр Нуркожоевич байлыктын артынан кубалабайт. Акча деген, байлык деген, дүйнө деген артынан кубалабаган адам. Бул адам чыныгы патриот адам экенин мен көрүп, билип, ошон үчүн сезип, ошон үчүн колдоп келгем да. Ушуга чейин. Ар ким менен урушуп, туугандар менен урушуп, кырылышып, достор менен урушуп, кырылышып, колдоп келгем. И дагы эле колдоп келатам. Дагы эле колдойм. Канча деген эл жаман көрүп атат азыр мына. 7 миллион элге права менен лицензия тийди да баарыначы. Кыжырына тийди. И баары тең азыр каршы болуп атат. Азыр мен сизди колдоп чыксам, азыр мени тепкилешет. Бирок ошого карабай мен сизди колдоп дагы эле колдойм деп атам да. Сиз кийинки шайлоодо өтүп кетишиңиз керек. Кийинки шайлоодо кайра президент болуп келишиңиз керек. Сиз ошол жагын ойлонушуңуз керек. Анан могуреги права менен лицензияны азырынча жокко чыгарыш керек деп ойлойм. Бизге азыр бул эрте. Бул азыр Кыргызстандын тарыхына, Кыргызстандын тагдырына, Кыргызстандын келечегине эч кандай салымы жок бул нерсенин. Азырынча. Бул зарыл нерсе эмес деп ойлойм азырынча. Бул сиздин рейтингиңизге түздөн-түз влиять эте турган нерсе болуп атат азыркы учурда. Билбейм, ким президент болуп келем деп атат, ким жулунуп атат, ким азырынча упай топтоп атат, билбейм. Бирок анын оюнча, мен оюмча ал адам кыйылып Кыргызстанды өнүктүрүп салам, ой кыйратып салам, мен Кыргызстанымды умутуп салам деп келген жок ал. Келбейт ал. Бул президенттер мынтип келбейт. Алар кантип келет?
ушул Садыр Жапаров топтогон алтынды урдайбыз, Садыр Жапаров топтогон бюджетти урдайбыз, кайра мурунку системаны орнотобуз деп келет деп ойлойм мен. Мен оюмча ушундай эле. Билбейм, мен ушундай эле ойлоп атам. Эч ким ушул кокуй Садыр Жапаров топтоп койгон бюджетти, Садыр Жапаров топтоп койгон алтынды мен коргойм деп келбейт деп ойлойм. 100% гарантия. Ушул алтынды топтолгон алтын менен бюджетти ушул Садыр Жапаров менен эле Камчыбек Ташиев эле коргоп берет. Башка эч ким коргобойт. Калгандары тонойбуз, урдайбыз деп эле келет. Кыргызстанды кайра сазга батырат кийинкилер. Ошонун себебинен мен азыр күйүп атканым, сиздин рейтингиңиз автоматически түшүп атат азыр. Рейтинг түшүп атат. Кийинки шайлоодо өтпөй калышыңыз мүмкүн. Эл поголовно нааразы болуп атат. Поголовно нааразы сизге. Мен элди аралап жүрүп, могу соц тармактарды аралап атып байкап атам да. Ушул права ар бир жанды жанына тийиптир да, могу жанына тийиптир да ушул лицензия менен правачы. Анткени кыргыз эли баары эле ушул айтып аткандай, мен айткандай такси менен права менен эле жан багат. Праванын негизинде. Мен сөзүмдү билбейм, укпай коюп, бул сүйлөй берет десеңер, анда билбейм, анда чоң бурулуш болуп кетиши мүмкүн Кыргызстанда. Ойлонуп, толгонуп, мен билбейм, адаммын, мен деле пендемин, мен деле адашам, бирок мен сезимим жөндөн жөн эмес да. Мен бир нерсени сезген үчүн сүйлөйм, бир нерсени сиз билип турган үчүн сүйлөп чыгам, айтам. Ошол менен айтарым. Садыр Нуркожоевич, жакшылап ойлонуңуз. Жакшылап ойлонуп, азырынча бул зарыл нерсе эмес, муну жокко чыгарып, лучше башка нерсени ойлонуш керек азыр. Азыркы учурда башка нерсени ойлонуш керек. Права эмес.